болуп калып, ичимде калды, боюмда калып ушу кызым. ДЦП баспай калды. Кел центрга чыккан апамды чакырам, ушу кызды карап берип турга депчи. Мындай кыздар азыр өзүн тың болуп жүрбөй аны. Самга башкаларга оңой болот да. А бизге болсо кыйын болуп калат экен да. Ыйлап жерге түшө албай, бир ыйласа бир саат ыйлайт да. Замандаштарыбызды боорукер, мээримдүү жана кайрымдуу болууга чакырган кайрымдуу бол көрсөтүүбүздүн бүгүнкү каарманы Кочкор районунун жөнөкөй карапайым тургуну Аида Осокееванын үй бүлөсү туурасында сөз болмокчу. Эмесе каарманыбыздын башынан өткөн ары татаал, ары түйшүктүү жашоо шартын чагылдырган көрсөтүүбүзгө ортоктош болуңуздар. Кочкор айылынын тургуну Аида Осокеева 45 жашта. Эки кыз бир уулдун сүйүктүү жана мээримдүү энеси. Орто мектепти бүтүргөн соң шартка байланыштуу билим алууну андан ары уланткан эмес. 30 жашында турмушка чыккан. А бирок өмүрлүк жолдошу менен бирге жашоосу болгону аз гана убакытка созулган. Себеби баш кошкону өмүрлүк жолдошунун көзү өтүп, курсагындагы кичинекей наристеси менен жалгыз калган. Каргашалуу окуядан көп өтпөй каарман көз жарат. Кыздуу болот. А бирок наристе ден соолугу жагынан мүмкүнчүлүгү чектелүү болуп төрөлөт. Бул да болсо ошол учурдагы турмуштун соккусунан улам катуу капаланып, кайгыга чөккөндүктөн болду деп эскерди каарман. Турмушка чыккам, ошо Кара Мойнок деген айылга чыккам, ошондон жолдошум каза болуп калып, боюмда 3 ай калып калды. Анан давление высокий деп эрте төрөткөнгө ушундай болду, Бишкектен болду, операция болуп төрөлгөн. Анан ушундай диагноза ДЦП болуп калды, баспайт, өзү алдынча да отура албайт. Мындай отура албайт, үйдөн мугалим келип окутат. Эми өзүм да иштей албайм, иштейинсем бул кызды караган киши жок. Муну таштап кетип бер дегендер көп болду, мисалы жанагыдай өткөрүп койгон деген. Мени болгону кантип беребиз деп. Жок, башкалар деле айтат экен, мисалы ошондой кылып салбайсызбы? Ошону жасап тартып жүрбөй депчи. Мени болгону кантип самга башкаларга оңой болот да. А бизге болсо кыйын болуп калат экен да. Бирок акыл эси жакшы бар эле, баспаган эле болбосо. Кызым 10-11 жашка кетти. Үйдөн окутам. Леченияга ак суу курортко барып турабыз. 1 жылда 2 жолу барабыз да. Кышы жайы барабыз. Эми азыркы учурда мындай эме болуп аткан үчүн кичине бара албай калдым. Кичине материалдык жактан мен да кыйналып жатам. Кичине иштебегендиктен тияка тарсам, бияка тарсам жетпейт. Анан мага деле оор болуп калып, айла чок көтөрүп атам, эмне кылам анан көтөрүп. Чичам сиемди өзү айтат. Баары эле жакшы экен. Сол жак оңду жакшы кармайт, сол жакты жакшы кармай албайт да, мындай. Мындай жакшы кармай албайт, действительно да, мындай. Мындай сол оң жакты жакшы кармайт, сол тарап жакшы иштебейт да, ошоса. Бирдеме берсе, мисалы, талаша албайт. Булар менен эметкенин күчү жетпейт да, мунун баары деле. Бул баары артта калып калат да. Эмне үчүн жалгыз киши болгондо киринтем, анда деле кыйын болуп калат. Бирөөнү чыгара берсин да кечке эле, кел муну киринтеп бер, анан жардам бер деп чарчат. Өзүм жуунтам да.
тербетип алыңды, тамагыңды ичип, ойногоның жүрчү. Молодец. Ким үйрөттү сага буларды? Эжеиң, э? Үйгө жаттаганда бат жаттайт. Биздин эжеги келип тапшырма берсе ошону сразу аткарып коет да. Тиги бала манганда бул уже жаттап коет да баарын тең. Мен билем деп бул ушуну талашатынын. Тиги балам болсо грамоталы окуп келсе бул дагы мен эмнеге албайм грамота деп ушинтет ойноп бар да. Мындай кичине эме жок болуп баягы. Бирок баары жакшы да. Эжеги келбей калсам эмнеге келбей калды эжегим деп ушинтет. Эмне бүгүн жумуш болуп калыптырбы деп. Кызынын ден соолугу менен алпурушуп жүрүп, көп жылдардан соң кайрадан экинчи ирет турмушка чыгат. Экинчи жолдошунан бир кыз, бир уулду болушат. Бактылуу жашоосу көпкө узаган эмес. Айы дайым күткөндөй жолдошу камкор ата, мээримдүү жар боло албаганын кесепетинен эки ажырым жолго түшүшкөн. Кийин турмуш кургам, анан эки балам бар. Ал балдарым Кудай буйрса жакшы, өкө жакшы буйрса ага да. Эми да ал кызга байланыштуу ошо жашай албай калдык да, ошо баягы эне болгондон кийин мен кызыма көп тарттым да, чтобы жака больницалап кетем, бияка кетем, ошондуктан мени кичине көтөрө албай калды да, баягы кызыңды эле карап жүрө бересиң дегендей мамиле кылды да. Эми уулумду таштап кете албайбыз да. Мен ошого макул болгон жокмун да. Экинчи жолдошум жакшы жашап келатканбыз, анан бирок кичине ичкенен ички да кичинен ичкенен ошончун да көтөрө албай калдык да. Ичкен кишини булар да жактырбайт экен да. Ар нерсени сөзсүз сүйлөп анан ичкенен ошончун да эметкенбиз да. Мен деле андай көп тил жашаган жокпуз эми. Көп деле бири келип киргенде деле ушинтип аттык да ортодочу. Анан болгуз төрөгөндө ошо ажырашып кеттик да, ошо. Ошондой болуп калды да. Отрей, кармай. Берем, шашпай içersen akım. Bunu içpeysin birinci hanım. Ne? Bu deli özü karmay albaydı da. Bu aldım deyip kaldı da. Gene oturayım. Каарман учурда жумушсуз. Анын бирден бир себеби кызынын ден соолугу жана кийинки балдарынын кичинекейлиги. 3 баланы өкмөттөн алган жөлөк пул менен эптеп багып чоңойтууда. Анысы аз келгенсип, учурда мына бул 2 бөлмөлүү батирде баш калкалап келет. Каарманыбыздын жашоосундагы эң чоң көйгөйү турак жай маселеси. Бир канча жылдан бери айыл жеринде батирден батирге көчүп, айрым учурда батирге акча төлөшсө, айрым учурда жакындарыныкында акы төлөбөстөн жашап турушкан. Ал эми азыркы жашап турган батирине айына 3000 сом төлөйт. Мындай көрүнүш алар үчүн чоң түйшүк. Ата-эне бир туугандары бар, а бирок каарман аларга өз жашоосун төртө салып, аларга кошумча түйшүк жараткысы деле келбейт.
Болгону Кудайыма шүгүр деп, бирде болсо бирде жашоонун жарык нуру бизге дагы жылмаят деген изги тилектер менен жашоосун улантып келген чагы. Пособие алам, пособиям деле өзүмө да акча ушундай каржылап берген, ал акча деле эчкимге ал акча жетпейт. Азыр деген светке, мусорго, сууга төлөйм, ошонтип эле кетет. Анан азыр деген продукты кымбаттады. Үнөмдөп атат мындай эми келип жардампардан келип калат, продуктты кээре алып кетип беришет да. Анан баягы жок эмес, эми баары эле Кудай шүгүр буга да жок деп айтпайм. Шаар караганда деле, шаарда деле квартирага турасың, муну деле берип ошол жака эме кылсам деп аткам да, ошол жака окутупчу, ошол жака мындай баккан болсо өзүм да иштейт кичине деген ой бар, аны билбейм аны. Мындай отуруп жүргөн эчке пая жок деп бизге буда заниматься этиш керек. Эми ал деген бирөөс ошо 10 миң болуп калат да. Анан эми бөлүштүрөм эми мындай эме кылыпчы, тиге берейин го, суу келип калса светке берейин, свет келип калса кесип кетпесин депчи, анан деп баягы түшүндүрүп анан берем да. Мындай эметкенге баягы үнөмдөгөнгө өтүп калдым да, мен да өзүм да баягы бирөөдөн келе деп баар нерсени антип мен эмнеге сурабайм да, ушундай эмем бар да, өзүмчү баягы сурабайм да. Анан кичине иштегем, анан бирок иштесем деле болбой калды да. Иштегенде бул кыз вообще каралбай калат экен. Кудай буйрсем бизге үй да бул эң проблема, обязательно жанагыдай жана ичинде ваннасы менен үй болсо, ошондой болсо, анан үй болуп кириндип жуунтканга бул кичине дагы баскыча ошо үй болсо деп, бул деле ошондой айтат да. Үйүбүз болсо депчи, үй алып, машина алыңыз, анан мени салып алып барасыз да деп бир жака алып барган. Таксиге түшкөндөн көрө такси күтпөйт да бизди депчи. Келечекте балдарынын билимдүү болуусу үчүн бар аракетин жумшап келет. Өзүмдүн башымдан өткөн оор тагдырды балдарым кайталабай, акыл эстүү, эң башкысы билимдүү балдардан болуп чоңоюшса экен деген тилеги күч. Көрсөтүүбүздүн жүрүшүндө бүгүнкү каарманыбыздын жашоо шартын сиздерге толугу менен чагылдырып бере алдык деген ишеничтебиз. Андыктан кайдыгер эмес жарандардын колдоосуна муктаж, боорукер жарандарыбыздын колдоосу менен кыялындагы тамына жетпесе дагы күнүмдүк турмушунда тамак аштан жана каражат жагынан бир аз камсыз болсо деген тилекте көрсөтүүбүздү жыйынтыктамакчыбыз.